басып келген ар бир каналыңыздарга жакшы соопторду жана бийик Аллахтын астында бийик даражаларды жазган болсун. Жана ошондой эле мына ушул илим мажлисибизде Аллах Таала дайыма боло турган сабактардан, дайыма боло турган илим мажлистеринен кылсын жана өзүнүн ырайымы түшүп турган жана периштелер уруп алган мажлистердин катарына кошкон болсун. Бүгүн биз адаттагындай эле Имам ан-Навави рахимахулланын мына Al-Hadithul Wahid wal Arbaun 41-ci hadis жана 42-ci hadisти окуйбуз. Эң акыркы хадистер. Бул китептин башында айтканбыз. Ушул сабакка дайыма келип жүргөндөр болсо, ушул 40 хадис китебин окууда башынан аяк ким үзбөй отурган болсо, муну жакшы билет. Биз бул китептин башында айтканбыз. Өзү бул китептин аты 40 хадис. Бирок бул китептин ичинде 42 хадис бар. 40 деп аталганы менен анын ичинде 41-42 хадис бар. Имам ан-Навави рахимахулла дагы 2 хадисти кошуп койгон. Бирок 42 хадис деп аталынбайт. 40 хадис деп аталынат бул китеп. Анткени эмне үчүн араб тилинде хазфул каср деген нерсе бар. Ушундай эреже бар. Хазфул каср. Бул деген сынык сандарды алып таштоону айтат. Мисалы үчүн 42-43 болсо 40 деп айтыла берет араб тилинде. Эгер 42-43 болуп кала турган болсо 40 деп айтыла берет. Эгер 47-48 болуп кала турган болсо 50 деп айтыла берет. Мына ушуну хазфул каср дейт. Араб тилинде мына ушундай эреже бар. Мына ошондуктан мына ушул эрежеге ылайык Имам ан-Навави рахимахулла китеби 40 хадис деп аталган. Эми бул 40 хадис китеби өтө атагы чыккан китеп. Көп алымдар 40 хадис китепти көп жазган. Имам ан-Навави рахимахулладан кийин деле көп алымдар 40 хадис тууралуу 40 хадисти жыйнап, мына пайгамбарыбыздын хадистерине көп китептер жазышкан. Бирок анчалык ал китептерди үммөт пайдаланбайт мынчалык даражада. Бирок көптөрү калган жок. Эмне үчүн Имам ан-Навави рахимахулланын 40 хадис китеби калды? Бул китепти дүйнөнүн кайсы бир мешитине барбаңыз, кайсы бир момун мусулмандын үйүнө кирбеңиз, кайсы жерге барбаңыз, бар жерден бул китепти тапсаңыз болот. Бардык китеп саткан дүкөндөрдөн бул китепти тапсаңыз болот. Эмне үчүн десе, алымдар айтат, бул 40 хадис китебини жазганда Имам ан-Навави рахимахулла ихлас кылган дейт. Ихлас кылгандыгы үчүн калып калган дейт. Мына ошондуктан көп адамдар китеп жазат. Көп адамдар китеп жазат. Баары китеп жазат. Көп алымдар китеп жазат. Бирок ошол алымдардын китебинин баары деле кала бербейт. Үммөт баарысын деле өтө бир жогору деңгээлде пайдаланып кала бербейт. Баары эле кала бербейт, бирок ошол алымдардын ичинен кээ бир Аллах Таала өзү тандап алган ихласына карап туруп, ушул ихластуу алымдын китеби гана калат. Ал аз жазган болсун, көп жазган болсун дагы анын китеби калат. Мисалы үчүн том китептерди жазган алымдар болгон. Алардын китептери 40 хадисчелик не колдонулбайт. Бирок Имам ан-Навави рахимахулла жазып кеткен 40 хадис китеби өтө бир жогорку деңгээлде үммөт өтө бир сүйүп, жакшы көрүп окуй турган китептердин катарына колдонулат. Иншаллах бүгүн бул 40 хадис китебини бүтүрөбүз. Иншаллах мына ушул 2 хадисти окуу менен бүтөт. Иншаллах мындан кийин өтүлгөн ушул убакка чейин өтүлгөн китептердин баарысы мына Рамазан иши, мына ушул Рамазандан кийин иншаллах Китабу Тавхидти баштайбыз. Ага чейин ушул өтүлгөн китептердин баарысы кайталоо жүрөт. Кайталоо бир сабак, бир китеп болушу мүмкүн. Мисалы үчүн исламды бузуучу амалдар бир эле сабак болот. Бир эле сабак. Биз исламды бузуучу амалдарды 11 сабак кылып өткөнбүз. Бирок бир эле сабак болот кайталоодо. Эми дагы бир ошол окуган китептерди дагы кайталап алыш үчүн, дагы бир бекемдеп алыш үчүн. Анткени ислам илим алганда кайталап алса, окуп алса, кайра кайталап туруп алса, бул ошол окугандардын баары унутулат. Мына ошондуктан дайыма кайталап туруп керек. Мисалы үчүн Куранды жаттагандан кийин деле, хадисти жаттагандан кийин аны күн сайын кайталап туруп алса, аны унутуп калат киши.
Bugünkü 41. hadis an Abi Muhammedin Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Hadisun sahih ruwilahu fi kitabul hujja bi isnadin sahih. Muhammed Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhumalardan rivayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты deydi. Sizlerden biröңөрдүн ыйманы толук болбойт, ал өзүнүн нафси менен, өзүнүн каалоосу менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген ниеттеге толук жетишмейинче. Кишинин ыйманы толук болбойт, ал качан өз каалоосу менен, өз нафси каалоосу менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген шариатка, алып келген Кур'ан жана сүннөткө толугу менен жетишмейинче. Bu hadis Kitab-ül Hüccede bir isnadın sahih isnad veren kelgen. Bu hadisten bilsek bu, albatta sünnetin öte manivi ekenliginde. Onu solduktan insan balası öz kavlusu menен, toğuluğu menен nasıl Peygamberimiz alıp kelgen, sünnetke alıp kelgen şariatta toğuluğu menен erkimiz gerek. Buna Kur'an-ı Kerim'de daima Allah Teala Peygamberine erküge çakırgan. Bu hadisni manisini öte kuvvattagan ayatlar Kur'an-ı Kerim'de öte tolduran, öte köp. Misal üçün o ayatlardan kebirini okuyuz. وَمَا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Eğer sizlerge Allah'ın elçisi sizlerge emnege buyurgan bolsa, sizler onu kabul algılar, onu algılar, ошону жасагыла. Eğer Allah'ın elçisi sizlerdi emneden tıygan bolsa, ошол нерседен тыйылгыла. Buna Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala özünün jibergen elçisi Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e erküge buyurgan. Buna da başka bir ayatta وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Yani mümin kişi için, mümin ayal için Allah Teala jamanın elçisinin buyruğu kelgenden keyin alardın özara işlerinde alarga ıhtiyardуулuk jok emes deydi. Yani hiç bir mümin kişi, mümin ayal dünyalik işi bolsun, kaysi bir işlerde bolsun, ahiret işlerinde hiç bir işte Allah jamanın elçisinin buyruğu kelgenden keyin alarga ıhtiyardуулuk jok. Toğuluğu menен Allah jamanın elçisi buyurgan nersени atkаруу керек, кайтарган нерседен кайтуу керек. Allah Teala'dan bir hüküm geldi, al adal bolsun, al aram bolsun. Allah jamanın elçisi bir nerseni aram dedi mi, aram dep ошондон тыйылыш керек. Bir nersege buyurdu mu, ошол нерсени аткаруу керек. Ошондуктан бул жерде аятта Allah Teala musulman kişi, yani ошондой эле musulman ayal толугу менен башыйт. Эми айтып кое турган нерсе, бул пайгамбар алып келген нерсени жек көрүү, бул мунафыктык, эки жүздүүлүк. Бул мунафыктар арабызда намаз окуса дагы, орозо тутса дагы, мусулмандар менен ажылык кылса дагы, бирок булар Аллах Таала жиберген шариатты жүрөгү менен жек көргөн адамдар. Ким кайсы бир сүннөттү, ал сүннөт кандай болбосун мисалы үчүн, кандай сүрөттө болбосун, кайсы бир пайгамбарыбыздын сүннөтүн жек көрө турган болсо, ошондон bir жийиркени боло турган болсо, мунафык болот. Мисалы үчүн мисвактан жийиркени. Мисвактын да карайт дагы жүрөгүнө тилинде айта албайт дагы, жүрөгүндө бир болбогон амал, бир пайдасыз нерсе деп айтат. Бул мунафыктык. Сахабалар bir soğuşta, bir cihatta jеңилгенде мына ушул мисвакка жакшы мамиле жасалгандыгыбыздан болдуго деген экен. Ошондуктан сүннөткө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген сүннөттү жек көрө турган болсо, калайбекте мына ушул мисвакты мисалы үчүн жүрөгүнөн жек көрө, жийиркени боло турган болсо, албетте анда мунафыктык сыпат болот. Анткени залика би аннахум кариху ма анзалаллаху фахбата а'малахум. Emne üçün? Antkeni alar deyip Allah Teala. Allah Teala düşürgen nerseni karihu, jaman görüştü deyip. Ошол себептүү алардын амалдары текке экен. Алардын амалдары жокко чыкты. Алардын амалдары өчүрүлүп кетти.
Албетте Аллах Таала эч качан сүннөткө каршылык кылган инсандын ибадаттарыны, жакшы иштерин эч качан кабыл албайт. Алар жакшы иштерди жасашпайт. Ошондой эле эми бул Аллах Таала жиберген шариятты жек көрүү кимдер тарабынан болот? Биринчи кафирлар тарабынан болот. Экинчи мунафиктар тарабынан болот. Үчүнчү бидатчылар тарабынан болот. Эми кээ бир бидатчылар кээ бир сүннөттөрдү жактырбайт. Азыркы кезде дагы кээ бир сүннөттөрдү карайын десең, көптөгөн насыл бидатчылардын тоскоолдуктары тоскоолдук. Ошондуктан бидатчылар дагы, бидатчы динде жок нерсени жасаган адамдар дагы сүннөттүн жайылуусуна аябай тоскоолдук кылышат. Жана ошондой эле сүннөттү жек көрүшөт. Сүннөттү адамдарга бир жаман бир нерсе катары көрсөтүшөт. Сүннөттү жасаган адамдарга өтө бир жаман адам катары көрсөтүшөт. Мына ошондуктан кээ бир бидатчылар айтат, колумдан келсе дейт, Аллахтын аршынын үстүндө деген сөздү өчүрүп таштасам дейт. Колумдан келсе, эгер мүмкүнчүлүгүм болгондо, Аллахтын аршынын үстүндө деген ушул сөздү өчүрүп таштайт болчумун дейт. Мына ушул кыялдар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мен аршынын үстүндөмүн деген. Хадисте Аллаху салкал арш деген. Аллах аршынын үстүндө деп айтылган. Мына ошондуктан бул Аллах Таала жүргөн шариятты жек көрүү. Бул албетте мунафыктык жана ошондой эле кафирлык сыпаттардан болуп эсептелет. Жана ошондой эле фасыктык сыпаттардан болуп эсептелет. Мен ютаир расул фақат ата Аллах. Мына Кур'ан-ы Каримде ким Аллахтын элчисине баш ийсе, фақат ата Аллах, чындыгында Аллахка баш ийет. Эми бул хадистин кичине заифтик жери бар. Заифтик деген жери бар. Ибн Хажар муну далилдеген, рахимахулла, бирок кээ бир алымдар муну сахих хадис катары эсептеген. Ошолордун бири, ошол алымдардын бири Имам Навави рахимахулла бул хадис сахих деген. Бул хадис заиф эмес деген, сахих хадис деген. Ал Ибн Хажар бул хадистин иснадында, риваятында сөз бар деген. Бирок бул хадисти карай турган болсок, бул хадистин мааниси аябай маанилүү. Аябай Кур'ан жана сүннөткө ылайык. Бул хадисте аяттар кубаттайт. Жана башка бир хадистер кубаттайт. Ошондуктан бул хадис сахих даражасына чыгып кеткен. Бирок кээ бир алымдар айтат, бул хадистин санадында заифтик жери бар. Эми хатта якуна хава, качан ал өзүнүн нафсы каалоосу менен мен алып келген, ошол пайгамбарыбыз алып келген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен алып келген жолго толугу менен ээрчимейинче ал ыйманы толук болбойт. Эми хатта якуна хава дегени бул жерде алымдар айтат, жүрөгү менен бурулмайынча дейт. Жүрөгү менен бурулмайынча. Ошол жүрөктөн кабыл алмайынча ошол сүннөттү. Ошол жүрөктөн кабыл алып ыраазы болмоюнча ал толук сүннөттү карманган инсан эмес. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз алып келген сүннөткө толугу менен жүрөгү менен кабыл алыш керек. Эми пайгамбар алып келген нерсеге ачуусу келген, аны жек көргөн, жана ошондой эле ага жийиркенген, же жүрөгү кысылган инсандар ал пайгамбардын жолундагы инсан эмес. Мына Кур'ан-ы Каримде дагы бир аятта айтат: "Фаин лам ястажибу лака фа'лам аннама яттабиуна ахваахум ва ман адаллу мимман иттаба'a хаваху бигайри худан мин Аллах." Эгерде ким, о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сага жооп беришпесе, билгин, алар өз нафсилерин ээрчиген адамдар дейт. Өз нафсилерин ээрчиген адамдар. Эгер ey Мухаммад сага жооп беришпесе, сен алып келген Кур'ан жана сүннөткө жооп беришпесе, алар өз нафсын ээрчиген адамдар дейт. Эгерде ким ошол өз нафсын ээрчиген болсо, ал адашты дейт Аллах. Андан башка бир туура жолду таппайт дейт. Мына ошондуктан инсан баласы толугу менен ээрчиш керек. Ла юмин ахадукум хатта куна хадда илейхи мин валидихи ва валадихи ван нас ажмаин. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте дагы айтты: силердин бирөөңөрдүн ыйманы толук болбойт, ал мени өзүнүн ата-энесинен дагы, ошол бала чакасынан дагы, эң жакшы көргөн адамдан дагы мени жалпы адамдардан дагы жакшы көргөнчө ыйманы толук болбойт dedi. Мына ошондуктан пайгамбарга болгон сүйүү, ага болгон жакшы көрүү, ата-энеге болгон жакшы көрүү,
балдардан болгон жакшы көрүүдөн дагы, аялда болгон жакшы көрүүдөн, жалпы адамзатка болгон жакшы көрүүдөн дагы эң биринчи болуу керек. Умар ибн Хаттаб факала лаху Умар ибн Хаттабтан келген хадис радияллаху анху факала лаху Умар радияллаху анху айтты: "Валлахи я Расулуллах, ла анта ахаббу иlayya min kulli shay'in illa nafsi." О Аллахтын элчиси, Аллахка ант dedi. Мен сизди бар нерседен жакшы көрөм, бирок нафсим буга кирбейт dedi. Өз нафсим бирок кирбейт буга. Факала Расул саллаллаху алейхи ва саллям, ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Ла, валлази нафси бияди." Жаным колумда болгон затка ант. Хатта акуна ахабба илейка мин нафсик. Качан мен сенин ошол нафсиңден дагы мен сага сүйүктүү болмоюмча, dedi пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мени жакшы көрүүчү болбойсуң. Качан мени ошол нафсиңден дагы абдел көрбөйүмчө. Кала Умар айтты: "Фа анта ал-ан валлахи ахабба илейя мин нафси." Ошондо Умар радияллаху анху айтты: "Эми мен нафсимден дагы сизди жакшы көрөмүн, артык көрөмүн." Факала Расул саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-ан я Умар, азыр мына эми чыныгы жакшы көрөм." Мына ошондуктан инсан баласы өзүнөн дагы, ошол өзүнүн нафсинен дагы, өзүнү кандай мисалы үчүн ар бир инсан өзүн жакшы көрөт. Ошол өзүн жакшы көрүүсүнөн да пайгамбардын жакшы көрүүсү бийик болуш керек, жогору болуш керек. Мына ошондуктан пайгамбарга болгон сүйүү өзүнүн нафсинин сүйүүсүнөн дагы жогору жана бийик болуш керек. Жана ошондой эле эң катуу сүйүш керек инсан баласы. Бул нерсе албетте сахабаларда болгон. Мына ошондуктан биз дагы мына ушундай сүйүүгө, пайгамбарыбызга болгон сүйүүгө бизди дагы Аллах Таала насип кылып бекем кылган болсун. Өзүнүн нафсинен да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүү керек. Бул жерде дагы бир нерсени билүү керек. Бул пайгамбарга эркүүнүн, пайгамбарга болгон сүйүүнүн важиптиги билинет бул жерде. Пайгамбарга болгон сүйүү, жакшы көрүү бул важип. Бул сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү бул важип. Важип бул жана сүйүүнүн важиптиги. Эгер жүрөктө мына ушул ыйман орношсо, ал чыныгы иншалла ыймандуу пенделердин катарына кирет. Эгерде бул ушул нерсе болбосо, анда азайса, анда ыйман азайт. Эгер мына ушул жүрөктө мына ушул нерсе орносо, албетте ал арам нерселерден тыйылат жана буйрган буйруктарды аткарат. Мына ушул пенде, мына ушул пайгамбарга болгон сүйүү жүрөктө орной турган болсо, чыныгы сабикун бил хайраттардын катарына кирет. Ошол мустахабтарга чейин толук аткарган пенделердин катарына кирет. Мисалы үчүн биз буга чейин айттык, бейишке кирүүчүлөр 3 топко бөлүнөт. Ахли таухид, Аллахка ширк келтирбеген пенделер 3 топко кирет. Мисалы үчүн биринчиси залимун ли нафси, өздөрүнүн жанына зулум кылгандар, өздөрүнө зулум кылгандар. Булар ахли таухид. Булар важиптерди таштап, арам нерселерди жасап койгон, бирок Аллахка ширк келтирген эмес. Аллахка ширктин чоңунан дагы, кичинесинен дагы мисалы үчүн таза болгон. Ширк жок буларда. Ыйманы таза, ширктен таза. Буларды Аллах Таала кааласа азаптайт, кааласа кечирет, кааласа тозокко түгөлүп калбайт, кирсе дагы. Экинчиси муктасид. Булар важиптер менен чектелген, арам нерселерди жасаган эмес. Чөңкөлөрдү жасаган эмес. Важиптер менен чектелген, важиптерди жасаган, арам нерселерди жасаган эмес. Бирок буларда мустахабтар, нафил ибадаттар жок. Булар муктасидтер. Булар бейишке тепсиз кирет. Эми бул бейиштеги эң улуу даража бул 3-чү топтогуларга. Сабикун бил хайрат. Булар важиптерди да жасаган, арам нерселерден да тыйылган, жана нафил, мустахаб бүт бар ибадаттар калган эмес. Бул сабикун бил хайрат. Бул өтө бир жогорку деңгээлдеги бейишке кире турган пенделердин бири. Эң жогорку мухсиндер ушулар. Эми ушул 3 топ бейишке эсерсиз кирет. Мына 2 топ эсерсиз кирет. Ал эми 1 топ Аллах аларды кааласа кечирет, каалабаса кечирбейт, тозокко киргенден кийин түгөлүп калбайт. Ошондуктан ошол пайгамбарга болгон сүйүү, чыныгы сүйүү, жакшы көрүү орной турган болсо, сабикун бил хайраттарга жетет иншалла. Вала таттабил хава файудиллака ан сабилилlah. Мына Аллах Таала Куранда айтат: "Нафсиңди ээрчибе" дейт.
Ал сені Аллахтың жолынан адаштырып жібереді дейді. Адамның нәпсі ешқашан жақсылыққа бұйырмайды. Адамның нәпсі ешқашан сүннетке бұйырмайды. Адамның нәпсі ешқашан ибадат қылғысы келмейді. Сондықтан Аллах Тағала Құранда нәпсіні ертіп, нәпсі қалауларын ертіп, сені Аллах Тағаланың жолынан адаштырып жібереді дейді. Кім Аллахты жақсы көремін деп айтса, анда бұл пайғамбарды ертіш керек. Мен азық кезде бары Аллах Тағаланы жақсы көремін деп ол сол тұрып айта береді. Жоқ, ошол инсанның жашоосунда сүннет ертүү деген нерсе барбы? Сүннет окуу үйрөнүү деген нерсе барбы? Кул ин кунтум тухиббуна Аллах фаттабиуни юхиббукумуллах ва яғфир лакум зунубакум валлаху ғафурур рахим. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayт. Егер Аллах Тағаланы сүйүүчү болсоңор, мени ертчигиле. Фаттабиуни юхиббукумуллах. Ошондо Аллах Тағала силерди жакшы көрөт, жана күнөөңөрдү кечирет. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. Бuna başka bir ayakta aytılат, алар ehtiyat болушsun дейт. Анын буйругуна каршы чыгуудан дейт. Эгер анын буйругуна каршы чыга турган болсо, мына أن تصيبهم فتنة, аларга фитна жетет дейт. أو يصيبهم عذاب أليم. Же аларга оорутуучу азап жетет. Ким пайгамбардын сүннөтүнө каршы чыга турган болсо, ага bir fitna жетиши мүмкүн. Же bir ширкке жолугушу мүмкүн. Күнөөгө жолугушу мүмкүн. Арам нерселерге түшүп калат. Арам нерселерге түшкөндөн кийин барекетке учурайт. Же аларга bir азап жетип калышы мүмкүн. Ошондуктан Аллах Таала пайгамбарына каршы чыгуу, сүннөтүнө каршы чыгуудан катуу эскерткен Кур'ан-ы Каримде. Мына Кур'ан-ы Каримде дагы өзү нәпсини илах кылып алган тууралуу, илах кылып алгандар тууралуу айтылат. أفرأيت من اتخذ إله هواه. Sen gördün mü buna özünün nefsini özünü ilah kılıp olan adamdı dedi. Buna Kur'an-ı Kerim'de. Eğer kendi nefsini yerçi verse al barıp nefsi kalısı sol insan için bir ilah, bir kıyımcı zat olmalıdır. Buna sonuçtan bardık ibadat, bardık жақшылық, мына ибадаттар bir ғана Аллахқа ғана таандык. Сондықтан Аллах Таала Құранда жана сүннөттө бардык иштерде, дүйнө жана акырет иштеринде баарында пайгамбарын ээрчүүгө буйруган. Албетте пайгамбарды ээрчүү, аны жакшы көрүү, бул Аллахты жакшы көрүү, аны ээрчүү, бул Аллах Тааланы ошол шариаттын ээрчүү болуп эсептелет. Бул хадистен алынат кыскача пайда мына ушул.